Kıyamattın belgileri. Bismillahirrahmanirrahim. O insanlar, Allah Taala'nın azabından korkqıla. Kıyamat belgilerinin biri, al жердің қатты titröösü. Al жер titröөнü көрген адам, анын коркунучунан баласын эмизип жаткан аял, баласын эмизип жатканын байкабай калат. Жана боюнда бар аялдар бала таштап коет. Адамдарды эс басып, мас болуп калганын көрөсүң. Алар чыныгы мас эмес, бирок Аллах Тааланын азабы каттуу. Андыктан алар маска окшоп эстерин жоготуп коюшат. Али радиаллаху анху айткан: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: адамдарга бир заман келет, исламдын наамы эле кылат. Ал деген мусулманмын дейт, бирок амалы жок. Диндин сүрөтү эле калат. Ал дегени диндин көрүнүшү бар, анын өкүмдөрү жок. Куран окулат, ичиндеги өкүмдөрүнө амал кылынбайт. Мечиттери абдан кооз, бирок ибадат жагынан начар. Ошол замандын адамдарын жамандары, аалымдары болот. Аалымдардын өзүнөн фитна чыгат. Кайра эле өздөрүнө кайтат. Ушулар кыяматтын белгилери. Хузайфа бин Усайдил Гаффари айтат: бир күн бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келди. Биз кыямат жөнүндө сөз кылып жатат элек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: силер эмне жөнүндө сөз кылып жатасыңар? Биз айттык: кыямат жөнүндө деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: кыямат болбойт. Кыяматтын 10 белгиси болмоюнча. Биринчиси, дүйнөнү түтүн басат. Экинчиси, Даджалдын чыгуусу. Үчүнчүсү, Dabbatul Арздын чыгуусу. Төртүнчү, күндүн батыштан чыгуусу. Бешинчи, Иса алейхиссаламдын түшүүсү. Алтынчы, Яжуч Мажуч чыгуусу. Жетинчи, жердин чөгүүсү чыгыш тарапта. Сегизинчи, жердин чөгүүсү батыш тарапта. Тогузунчу, жердин чөгүүсү Араб өлкөсүндө. Онунчу, Йеменден от чыгуусу. Ал от адамдарды кууп махшарга жеткизет. Даджал эң чоң бале. Андай чоң бале адам атадан бери кыямат күнгө чейин болгон жок, жана болбойт деле. Ал сыйкырчылык кылып, асмандан жамгыр жаадырат. Мен Кудаймын деп адамдарды азгарат. Бир көзү сокур болот, эки көзүнүн ортосунда капыр деп жазылган болот. Түтүн дүйнөнү батыштан чыгышка чейин түтүн басат. Ал 40 күн турат. Кулактарынан, мурундарынан кирип, артыларынан чыгат. Момундар сасык тумоо менен ооругандай болуп, капырлар арак ичкендей мас болуп калышат. Dabbatul Арз айбан сыяктуу болот. Меккеден Сафа тоосунун астынан Муса алейхиссаламдын аса таягы болот. Сулайман алейхиссаламдын шакеги болот. Ал таягын момун адамдын маңдайына тийгизсе, бул момун деп жазуу пайда болот. Капыр адамдын маңдайына тийгизсе, бул капыр деген жазуу пайда болот. Иса алейхиссалам Шам мамлекетинен чыгып Даджалды өлтүрөт. Даджал Иса алейхиссаламды көргөндө эле туз сууда эригендей эрип кетет. Андан соң 40 жыл Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын шариятын жүргүзөт. Яжуч Мажуч булар эки түр болушат. Бир түрү өтө кичинекей болот, бир түрү өтө чоң болот. Азыркы учурда алар бар, жашап жатышат. Искендер Зулкарнайн бир тоонун артына камап тосуп койгон. Убактысы келгенде чыгышат. Алардын саны сан жетпей турган даражада көп болушат. Бир деңизге келип, алды деңиздин суусун ичип кургатып коет. Арты келгенде ушул жерде бир заманда суу болгон экен деп ойлоп калышат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: кыяматтын бир канча белгилери бар. Базарда соодагерлердин буюмдарын өтүшү азайып кетет. Жамгыр азайып, өсүмдүк азаят. Гыйбат ушак айтыш көбөйөт. Сүткорлук ачык болот. Зинадан төрөлгөн балдар көбөйөт. Адамдар байлыгы бар үчүн урматталат. Мечитте фасыктардын үнү көтөрүлөт. Адилетсиздер адилеттүүлөргө басымдуу болот. Аманат малды өзүнүн малындай иштетет. Зекет берилбейт. Адамдар дин илимин артка коюп, дүйнө илимине көбүрөөк кызыгышат. Эркек киши аялына баш ийет, ата-энесин наразы кылат. Досун атасынан өйдө көрөт. Бир элдин башчылары фасыктары болот. Бир кишинин жамандыгынан корккондугунан урматтайт. Ушулар кыяматтын белгилери. Абу Аббас радиаллаху анху айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: Аллах Таала асман жерди жараткандан кийин сурду жаратат. Ал сурда 10 айланпасы бар. Ар бир айланпасы асман жердин кеңдигиндей. Ал сурду Аллах Таала Исрафил алейхиссаламга берген. Исрафил алейхиссалам ал сурду оозуна коюп, Аллах Тааланын буйругун күтүүдө. Качан буйрук болсо, ал сурду үйлөйт.
Абу Хурайра радиаллаху анху сурады. Аллахтың елчisi сур дегеніңіз эмне? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ал нурдан жасалған bir чоң мүйіз. Аны 3 жолы үйлейді. Bir үйлі қорқыту үшін, bir үйлі өлтіру үшін, bir үйлі тірілту үшін. Уақытысы келгенде Аллах Таала Исрафил алейхиссаламға бұйырат. Үйлегінде, біріншісін үйлегенде асман жердегі бардық жануар жандуулар қорқып, естерін жоғотып қойышат. Бұл жөнінде Аллах Таала мындай деп айтқан. Сурду бірінші жолы үйленгенде асман жердегі бардық жандуулар қорқынышқа түшіп қала берсе, бала емізіп жатқан аялдар баласын емізіп жатқанын байқай қалышат. Бойында бар аялдар бала таштап қойышат. Жаш балдар ал күннің қорқынышынан қайғырып, жаштары ағарып кетет. Bir қанша уақыт ошондой авалда қалышат. Анан Аллах Таала Исрафил алейхиссаламға жана буйрулат. Экинчи жолу сурду үйлөгөндө, асман жердеги бардык жандуулар өлүшөт. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда мындай деп кабар берген. Сурду үйлөгөндө асман жердеги бардык жандуулар өлөт. Аллах Таала каалаган периштелери гана тирүү калышат. Алар Джабраил, Микаил, Исрафил жана жаналгыч периштелер менен аршты көтөрүп турган периштелер гана тирүү калышат. Андан соң Аллах Таала жаналгыч периштеге алардын да жандарын ал деп буйрат. Алардын да жандарын алат. Аллах Таала айтат: "О жаналгыч периште, менин жараткан махлуктарымдан ким калды?" Ал айтат: "О Раббим, бир гана алсыз кулуң мен калдым." Аллах Таала айтат: "Жаналгыч периште, сен уккан жоксуңбу менин бул сөзүмдү? Ар бир жандуу махлук өлүм даамын татууга тийиш. Сен өзүң да өз жаныңда алгын" деп буйрат. Жаналгыч периште бейиш менен тозоктун ортосундагы бир жерге келип, өз жанын өзү алат. Жанын чыгуусунан кыйкырат. Эгер дүйнөдөгү адамдар тирүү болушканда, анын үнүнүн коркунучунан жүрөктөрү жарылып, өлүп калмак эле. Жаналгыч периште айтат: "Эгер жандын чыгуусу мынчалык кыйын экенин билгенимде, момундардын жанын мээримдүүлүк менен алмак элем." Андан соң жан алгыч периште да өлөт. Жандуу махлуктардан бир да тирүү жан калбайт. Жер бузулган абалда 40 жыл калат. Аллах Таала айтат: "О кадыр барксыз дүйнө, сени абад кылып турган падышалар каякка кетти? Алардын балдары кана, залымдар кана, менин ырыскымды жеп башкадан көрүп, башкага сыйынгандар гана. Бүгүн мүлк кимдики?" Эч кимден жооп чыкпайт. Аллах Таала өзүнө өзү жооп берет. Мүлк бир гана каардуу Аллахтыкы деп. Андан соң Аллах Таала каттуу шамал жөнөтөт. Ал шамалды Аат коомуга да жөнөткөн эле. Бирийненин тешигинен чыккандай кылып шамал жөнөткөн эле. Жер бетинде бардык тоолор, дөңсөлөр, сабалган жүн сыяктуу учуп кетип, жер тегиз болуп калат. Андан соң Аллах Таала асманга буйрат: "Жамгыр жаадыргын" деп. Асмандан 40 жыл жамгыр жаайт. Эркек адамдын жыныстык суусу сыяктуу. Ал суу ар бир бийик нерседен 12 метр бийиктикке көтөрүлөт. Жердин астында жаткан адамдын тукумуна ал суу жеткенде, ал тукумдан адамдын денеси өнүп өсүп, мурда кандай болсо, ошондой денеге толук жетилет. Андан соң Аллах Таала алгач аршты көтөргөн периштелерди тирилтет. Анан Джабраил алейхиссалам, анан Микаил алейхиссалам, анан Исрафил алейхиссалам, анан Азраил алейхиссаламды тирилтет. Андан соң Аллах Тааланын буйругу менен улоону жана башына кийле турган тажыны, жана урмат сыйлуу кийимдерди, жана желекти ал периштелер алып асман менен жердин ортосунда турушат. Джабраил алейхиссалам жерге кайрылып сурайт: "Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү кайсыл жерде?" деп. Жер жооп берет: "Мен ант ичип айтамын. Аллах Таала мага каттуу шамал жөнөтүп, мени астын үстүн кылып, ойран кылып салды. Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү кайсыл жерде калды экен, өзүм да билбей калдым." Ошол учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүнөн бир нур көтөрүлүп чыгат, асманга чейин жетет. Джабраил алейхиссалам ал нурду көрүп, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү кайсыл жерде экенин билет. Периштелер Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсүнүн башына барып олтурушат. Джабраил алейхиссалам ошол жерде абдан ыйлайт. Периштелер сурашат: "Эмне себептен ыйлайсың?" деп. Джабраил алейхиссалам айтат: "Кандай ыйлабайт экенмин? Азыр Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам туруп, менден үммөттөрүн сурайт. Мен анын үммөттөрүн кайда экенин билбеймин. Эмне деп жооп беремин?" Ошол учурда жер кыймылдап, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын мүрзөсү ачылып, мүрзөсүнүн ичинен чыгат.
үстүндөгү топурактарды кагып, тазалап, оң тарабына карайт, сол тарабына карайт, эч бир агатчылыкты көрбөйт. Бирок Жабраил, Микаил, Исрафил, Азраил алейхиссаламдардын алдында тургандарын көрөт. Жабраил алейхиссаламга карап айтат: "Бул эмне деген күн? Кандай күн болду?" Жабраил алейхиссалам айтат: "Бул күн өкүнө турган күн. Бул күн бушайман боло турган күн. Бул күн кыямат күнү болду. Бул күн бардык инсан сиздин шапаатыңызга муктаж боло турган күн болду." Жана сурайт: "О Жабраил, менин үммөттөрүм кайда? Же сен аларды тозоктун жээгине калтырып, анан мага кабар бергени келдиңби?" Жабраил алейхиссалам айтат: "Аллах андайдан сактасын. Бирок мен ант ичип айтамын. Жер жарылып биринчи эле сиз турдуңуз." Анан Жабраил алейхиссалам Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын башына бейиштен алып келген тажыны коюп, денесине кийим кийдирип, буракка миндирет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "О Жабраил, менин сахабаларым Абу Бакр, Умар, Усман, Али кайсыл жерде калышты?" деп сураганда, ошол учурда алар жерден чыгып Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын алдына келишет. Бир периште бейиштен кийим, улоо алып келип, аларга кийдирип, улоого миндирет. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жерге башын саждага коюп, ыйлап: "О аттың үммөттөрүм" деп үммөттөрүн жоктойт. Андан соң Аллах Таала Исрафил алейхиссаламга буйрат: "Сурду үйлөгүн" деп. Сурду үйлөгөндө сурдун ичиндеги бардык арбактар учуп чыгып, асман менен жердин арасын толтурат. Ар бир арбак өз денесин кайсыл жерде болсо табып, өз денесине кирет. Аллах Таала бул жөнүндө Куранда айткан. Андан соң сурду экинчи жолу үйлөгөндө алар жер астынан терилип, жер үстүнө чыгып карап калышат. Андан соң адамдардын, жиндердин бардыгын топтоп махшарга чогултат. Муаз ибн Жабал айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга айттым: "О Аллахтын элчиси, мага айтып бериң, Аллах Тааланын ушул сөзүнүн мааниси: сурду үйлөгөн күнү силер топ-топ болуп келесиңер." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйлап, көз жашы менен сакалдарын, кийимдерин суукулду. Анан айтты: "О Муаз, сен аябай улуу суроо сурадың. Кыямат күнү болгондо адамдар 12 бөлүккө бөлүнүп турушат. Биринчи бөлүгү көрдөн турганда эки колу жок, эки буту жок болуп турушат. Аллах Таала тараптан үн келип жар салынат. Бул адамдар коңшуларына ыза берип жүрүшкөн. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Экинчи бөлүгү Аллах Таала тараптан үн келет. Булар намазды кош көңүллүк менен окушкан. Ал эми булардын жазасы ушул бара турган жерлери тозок. Үчүнчү бөлүгү көрдөн турушат. Алардын курсактары тоодой чоң болот. Курсактарынын ичинде качырдай чоң чаян жыландар менен толтурулган. Аллах Таала тараптан үн келет. Булар зекет бербеген адамдар. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Төртүнчү бөлүгү көрдөн турушканда ооздорунан кан агып турат. Аллах Таала тараптан үн келет. Бул адамдар соода садык кылганда жалган сөздөрдү айтып соода кылышкан. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Бешинчи бөлүгү көрдөн турганда курсактары шишип кеткен. Өлүп калган малдын сасыгынан да сасык болушат. Аллах Таала тараптан үн келет. Бул адамдар жок жерде күнөө иштерди жасап, адамдардан уялып коркуп, бирок Аллах Тааладан уялбай коркушкан жок. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Алтынчы бөлүгү көрдөн турушат. Кекиртектери кесилген абалда Аллах Таала тараптан үн келет. Булар жалгандан күбөлүккө өтүшкөн. Жазалары ушул бара турган жерлери тозок. Жетинчи бөлүгү көрдөн турушат. Ооздорунан кан ириң агып турат. Аллах Таала тараптан үн келет. Булар күбөлүктөрүн жашырган адамдар. Алардын жазасы ушул: бара турган жерлери тозок. Сегизинчи бөлүгү көрлөрдөн турушат. Баштары ылдый, буттары өйдө болгон абалда Аллах Таала тараптан үн келет. Булар зина кылып, тооба кылбай өлгөн адамдар. Жазалары ушул: бара турган жерлери тозок. Тогузунчу бөлүгү көрлөрүнөн турушат. Жүзү кара, көзү көк, курсактарына от толтурулган. Аллах Таала тараптан үн келет. Бул адамдар жетимдердин малын акысыз жеп жүрүшкөн. Жазалары ушул: бара турган жери тозок. 10-чу бөлүгү көрлөрүнөн турушат. Алардын териси пес, макоо оору менен бузулган. Аллах Таала тараптан үн келет. Бул адамдар ата-энелерин наразы кылышкан. Алардын жазасы ушул: бара турган жери тозок. 11-чи бөлүгү көрлөрүнөн турушат.
көздері соқыр, тиштері өгіздің мүйізіндей, ериндері көкіректеріне асылып түшкен, тілдері чуалып құрсақтарына жеткен. Құрсақтарынан заңдары шығып тұрады. Аллах Таала тараптан үн келеді. Бұл адамдар арақ ішіп жүріп, тауба қылбастан өлішкен. Алардың жазасы ушул. Бара турган жери тозоқ. 12-ші бөлігі көрлерінен туршат. Жүздері 14-ші кечелік айдай нұрданып, тозоқтың үстіне тартылған көпіріден чағылған чаққандай өтіп кетішет. Аллах Таала тараптан үн келет. Бұл адамдар соғып іштері жасап, қайырымдылық қылып күнөден алыс болып, 5 уақыт намазды қалтырбай оқып, тоба қылып жүріп дүйнеден қайтыш болғандар. Алардың сыйлығына бейіш берілет. Күнөөлөрү кечирилип, Аллах Таала өз рахматын алып, разы болгон пенделер. Бұл баян шариат жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар. Имам Махдинин чыгуусу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мусулмандар ар тараптан төмөндөгөн кезде алардын бийлиги Мадинадан Хайбарға чейин эле калганда Имам Махдини издөөгө түшүшөт. Ошол учурда Имам Махди Мединада болот. Башчы болуудан качып Меккеге кетип калат. Кээ бир меккеликтер аны таанышат. Аны үйдөн чыгарып, мажбурлап халифа болууга кол беришип, ант ичишет. Бирок Имам Махдинин жүрөгү муну каалабай турат. Ошол учурда бул халифа болгонго кол берүү Караташ жана Макоми Ибрахимдин ортосунда Кабада болот. Бул кол берүү таваф учурунда мажбурлап халифалыкка кол берилет. Имам Махдинин халифа болгондугу таркалганда Шам өлкөсүнөн бир аскер аны менен согушуу максатында Имам Махдинин аскерине жетпестен эле Байда деген орунда жерге жутулат. Бул окуяны уккан Шам өлкөсүнүн абдалдары жана Ирактын тахвалары Имам Махдинин алдына келишет. Абдал деп Алла Тааланын валиси, эң жакын пенделерин айтат. Абдал деп аталуусунун себеби, алар бирөөсү дүйнөдөн кайтса, ордуна экинчиси пайда болуп турат. Ислам башталгандан бери бул улантылып келе жатат. Имам Махдиге каршы Курайш уруусунан чыккан бирөө Бани Калб уруусунан аскер чогултуп согуш ачат. Ошол Курайш уруусунан чыккан башчынын Бани Калб уруусунда таекеси болот. Бул аскер менен Имам Махди согушуп, аларды жеңет. Бул риваяттагы мазмундун мааниси Мишкатта Имам Абу Дауттун риваят кылуусу менен айтылган. Имам Махдинин ата тегинин аттары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Имам Махди менин тукумумдан, ал Фатима радиаллаху анханын урпактарынан чыгат деген. Али радиаллаху анху бир жолу өзүнүн баласы Хасан радиаллаху анху туурасында айтты. Бул менин уулум Саид. Пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам өзү муну Саид деп атаган. Мунун урпактарынан бир бала төрөлөт. Анын аты силердин пайгамбарыңардын атындай болот. Башкача айтканда Мухаммад болот. Ал бала мүнөзү жактан менин уулум Хасанга окшош, бирок келбети ага окшобойт. Кээ бир риваяттарда Имам Махдинин атасынын аты пайгамбарыбыздын атасынын атындай болот деген. Абу Саид Худри радиаллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Имам Махди менден болот. Анын жүзү нурдуу, мурду бийик болот. Имам Махдинин учурунда дүйнөнүн абалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: бул үммөттүн башына каттуу учур келет. Адам баласы зулумдан сактанганга жай таппайт. Ошол учурда Алла Таала менин урпактарымдан бирөөнү пайда кылат. Андан мурда жер бети зулум менен толтурулгандай, жер бетин адилеттүүлүк менен толтурат. Соң айтты: анын адилеттүүлүгүнөн асмандагылар жана жердегилер баары ыраазы болушат. Ошол учурдагы жакшы амалдар жана адилеттүүлүктүн натыйжасында асмандан бир аз жамгыр болсо, бүт жерге жаайт. Ушунчалык жамгыр көп жаап, жерден бардык мөмө жемиш жана дан чөптөр өсүп чыгат. Өтө арзанчылык болуп, молчулук болот. Ошондо тирүү адамдар өлгөндөрдү эңсешет. Ошолор да тирүү болуп ушундай молчулукту көргөндө
жакшы болор эле дешет. Имам Махдинин доорунда байлык өтө көп болгондуктан бирөө сурап келсе, ал канчалык көтөрө алса, ошончо ага берет. Абу Дауд радиаллаху анхунун бир риваятында мындайча делет: Имам Махди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдойт. Анын доорунда бардык жерде ислам өрчүйт. Имам Махди 7 жыл халифа болот да дүйнөдөн кайтат. Мусулмандар анын жаназасын окушат. Рафидун рахматуллах алейхи бул сөздү да айтып кеткен. Имам Махди Меккеден Мадинага келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын зиярат кылып, андан соң Шам өлкөсүн көздөй бет алат. Жүрүп отуруп, Дамаск шаарына жеткенде, экинчи жактан христиандардын аскерин жыгат. Имам Махди аскерин согушка даярдап, алар менен 3 күн согушуп, 4-күнү күнү жеңишке ээ болот. Ушул аскер туурасында хадисте мындайча айтылган: кыямат кайым болбостон мурда сөзсүз мындай мурас бөлүнбөйт. Олжого да эч ким кубанбайт. Муну түшүндүрүп мындай деди: Шам өлкөсүнүн мусулмандары менен согушу үчүн мусулмандар да чогулушат. Аскердин ичинен ушундай бир топту тандап алат. Алар же өлүшөт, же жеңишке ээ болушат. Ошол тандалган аскер күнү бою согушуп киргенде, согушту токтотот да эки тарап тең согуш майданынан артка чегинет. Бул күнү эч ким жеңе албайт. Эки тараптан чыккан топ ошол күнгү согуштан жок болот. Экинчи күнү мусулмандар дагы бир топту тандап чыгарат. Алар да өлүшөт же жеңишке жетишет деп дайындалат. Бул күнү да согушат. Кеч кирип, эки тараптын ортосун түн ажыратат. Бул күнү да эч кимиси жеңе албайт. Бул күнү согушка чыккан эки тараптын аскери түгөнөт. Үчүнчү күнү мусулмандар дагы бир топту же өлүм, же жеңиш деп тандап алышат. Күн батканга чейин согушуп, эки тарап бирдей чыгышат. Эч кимиси жеңе албай, бул күнү согушкан аскерлер өлүшөт. 4-күнү күнү калган мусулмандар баары согушка аттанышып, бул сапар Алла Тааланын жардамы болуп, кафырлар жеңилет. Бул күнү абдан чоң согуш болуп, мындай көрүнүштөгү согуш биринчи жолу болот. Согуш болгон орунда өлгөндөрдүн үстүнөн учуп өткөн канаттуу өлүктүн жытынан же өтө узак болгондуктан учуп отуруп өлөт. Кыскасын айтканда, учуп чыга албайт. Бул согушка катышкандар өздөрү тарабынан эсептегенде 100дөн бирөөсү гана тирүү калат. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: айткылачы, ушундай боло турган болсо, олжого кубанабы, мурас бөлүштүргөндөрдү жүрөк каалайбы? Соң сөзүн улады. Согуш бүткөндөн кийин өз адамдарын эстеп жаткан учурда мындан да каттуураак болгон согуштун кабары жетет. Экинчи согушка аттан элек эле дагы бир кабар келет. Даджал чыгыптыр, үй бүлөңөргө сыноо алып келет деп. Муну укканда колундагы байлык жана нерселерди ташташып, үйлөрүн көздөй жөнөшөт. 10 улоочон чабарманды Даджалдын кабарын аныктоо үчүн жөнөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: мен ошол чабармандардын атасынын атын, алардын аттарынын өңдөрүн билем. Бул чабармандар жер бетинде жүргөндөрдүн эң жакшылары болот. Жогоруда айтылып өткөн согушта христиандар өтө көп өлөт. Андан тирүү калгандардын ойлорунда өкмөттүн же бийликтин жыты да калбайт. Туш тарапка катышып, жанын сакташат. Алардын артынан мусулмандар кууп жөнөйт. Миңдеген адамдары өлүмгө дуушар болот. Соң Имам Махди мусулмандардын шаарын иреттегенге киришет. Туш тарапка 100дөгөн аскерлерди жиберет. Мындан бошогондон соң Константиния шаарын ачууга аттанат. Бул шаардын ачылуусу кыяматтын белгилеринен болот. Римдин деңизинин жээгине жеткенде Исхак урпактарынан 70 000 адамды кемеге алып, айтылган шаарга кол саларга буйрук берет. Хадисте Исхак урпактарынан 70 000 адамдын согушкандыгы туурасында айтылган. Бирок алар Константиния шаарын ачуу үчүн согушары ачык айтылган эмес. Хадисте алар бир тарабы деңиз жана
экинчи тарабы кургактык болгон шаар деп айтылган. Ошол шаардын тургундары менен 70 000 Исхак урпактары согушат. Миркотто бул шаар Римдин шаарынан болот деп айтылган. Кээ бирөөлөрү ошол шаарды Константания деп айтышкан. Имам Наваби рахматуллах алейхи да бул шаарды Константания деген. Толук риваят мындайча. Бир жолу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга айтты: "Силер бир тарабы деңиз, экинчи жагы кургактыктагы шаарды билесиңерби?" Сахабалар: "Ооба, билебиз" деп жооп беришти. Соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Кыямат кайым болбойт. Качанга чейин Исхак урпактарынын 70 000 кишиси ушул шаарды согушуп басып алмайынча. Булар ушул шаарга жакындап, алар куралсыз эле согушат. Алланын кайыптагы жардамы менен жеңишке ээ болушат. Ал мындайча болот: алар ла илаха иллаллах, Аллах акбар дешип кыйкырганда, шаардын бир капталындагы дубал кулайт. Экинчи жолу ушинтип кыйкырганда, экинчи капталындагы дубал кулайт. Үчүнчү жолу ла илаха иллаллах, Аллах акбар деп кыйкырганда, шаарга киргенге жол болуп, шаарга киришет. Шаарга кирип басып алышат. Ошол жердин олжолорун ала башташат. Олжону бөлүштүрүп жаткан учурда кокусунан эле Даджал чыгыптыр деген кабарды угушат. Муну уккандан кийин баарын таштап артка кайтышат. Муслим рахматуллах алейхинин башка риваятында Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кыямат кайым болбойт. Качанга чейин римдиктер, христианиндер Амак же Вабик деген жерге келмейинче, аларга каршы Мадинадан мусулмандардын бир аскер тобу чыгат. Ошол аскер тобу жер бетиндеги эң жакшы адамдардан болушат. Эки жактан аскер катарга турган учурда христианиндер бизди жана биздин адамдарды туткунга алган мусулмандарды койгула, биз алар менен согушабыз дешет. Мусулмандар: "Аллахка касам, мындай эч качан кылбайбыз. Силер биздин бир туугандар жөнүндө сүйлөбөгүлө, силер алар менен урушуңарды каалабайбыз" деп жооп беришет. Ушинтип жооп берип, христианиндер менен согушат. Согуш учурунда мусулмандардын аскеринин 3/1 бөлүгү артка качат. Булардын тобосун Алла Таала кабыл кылбайт. Аскердин 3/1 бөлүгү шейит болушат. Алар Алла Тааланын алдында эң жакшы шейиттер болуп эсептелишет. 3/1 бөлүк аскер христианиндерди жеңип алышат. Булар эч качан жамандыкка кабылышпайт. Ушул айтылган 3/1 бөлүгү Константания шаарын ачышат. Константанияны басып алып, олжону бөлүштүрүп жаткан учурда кылычтарын Зайтун дарагына илип койгон болот. Кокусунан шайтан каттуу үн менен: "Масих Даджал силердин үй бүлөңөргө келди" деп кыйкырат. Бул кабар жалган кабар болот. Ошондо аскер Шам өлкөсүнө карап бет алышат. Шам өлкөсүнө жеткен учурда Даджал чыгат. Шам өлкөсү дегени кээ бир риваяттарга караганда Байтул Мукаддас болот. Согушу үчүн даярданып катарга туруп жатышканда намаз убактысы болуп калат да намаз окумакчы болушат. Дал ошол учурда Иса алейхиссалам асмандан түшөт да аларга имам болуп намаз окуйт. Алланын душманы Даджал Иса алейхиссаламды көргөндө суудагы туздун эригениндей эри баштайт. Эгерде Иса алейхиссалам аны өлтүрбөй койсо, ал эрип толук жок болмок. Бирок Иса алейхиссалам аны өз колу менен өлтүрүп, найзасындагы анын канын элге көрсөтөт. Бул хадисте айтылган Амак же Вабик деген жер Халаб деген шаарга жакын жердин аты. Мадина пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шаары эмес, балким ошол Халаб шаары деп Аллама Навави жазган. Кээ бир уламалар Мадина дегени Дамаск шаары, себеби араб тилинде Мадина деп шаарды айтат деген. Бул баян Кыяматтын белгилери аталыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqra Media каналыбызга катталыңыздар. Тараза жана Сырат көпүрөсү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Абу Дауд хадис жыйнагында Азирети Айшадан радиаллаху анха риваят кылат. Айша энебиз бир күнү эчкире ыйлап жатканын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам угуп: "О Айша,
Emne ыйлап жатасың деді. Hazreti Ayşe nebіз, тозоқты естеп ыйладым. Ақыретте үй бүлөңізді да естейсіз бе деп сұрады. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аға 3 жерде атқарылған иштер таразыға тартылғанда, дептерлер берілгенде, сырат көпіресінен өткенде, ешкімді естебей өз башын ғана ойлап қалат деп жооп берди. Тирмизи Анас бин Маликтен радиаллаху анху риваят кылат. Алланын елчисинен саллаллаху алейхи вассалам қиямат күні маға шапаат қылышын сұрандым. Құдай бұйырса шапаат қылам деді. Мен сізді қайдан табам десем, мені оболу сыраттың алдынан изде деп айтты. Ал жайдан таба албасамчы деп сұрадым. Жасалған иштер тартыла тұрған таразанын жанынан изде деді. Мен таразанын жанынан да таба албасамчы деп сұрасам, Алланын елчиси саллаллаху алейхи вассалам Каусар көлмесінің жанынан изде. Мен албетте ушул 3 жайдын биринде болом деп айтты. Хаким баяндайт. Қиямат күні bir тараза қойылат. Бұл таразаға бүтүндөй асман жерди тартууга да болот. Периштелер, о жараткан эгебиз, бұл ким үчүн курулат деп сурашат. Алла Таала жараткандарымдан каалаган нерселерим үчүн деп жооп берет. Периштелер, о жараткан эгебиз, сен бардық кемчиликтерден тазасың. Биз сага толук кулчулук кыла албадык дешет. Муслим Умму Мубашшар Ансариядан радиаллаху анха риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хавсанын жанында туруп, Кудай буйырса, Худайбияда дарактын астында ант бергендер тозокко түшпөйт дегенин уктум. Хавса радиаллаху анха албетте Алланын элчиси деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны сөздөн токтотту. Бирок Хавса радиаллаху анха силердин ар бириңер андан тозоктон өтөсүңөр деген маанидеги аятты окуду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болсо, андан соң такыбаларды куткарабыз, залымдарды анда чөгөлөтүп калтырабыз деген маанидеги аятты улантып окуду. Бул баян жүрөктөрдүн ачкычы китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар. Маркумдун Сурнай үйлөнгөнгө чейинки абалы. Өлім тууралуу адамдардын ар түрдүү негизсиз көз караштары бар. Кээ бирөөлөр өлім бул жок болуу, адам өлгөндөн кийин кайра тирилбейт. Кылган иштери үчүн да сурак бербейт. Жакшылык менен жамандыктын сооп жазасы жок. Адамдын өлүмү айбандардын өлүмүнөн жана чөптөрдүн куураганынан айырмасы жок дешет. Бул динсиздердин, Аллага жана акырет күнүнө ишенбегендердин көз карашы. Кээ бирөөлөр адам өлүп жок болот. Ал кабырда кыямат күнгө чейин азап да тартпайт, сооптун жыргалчылыгын да көрбөйт деп айтышат. Дагы бирөөлөрдүн ою боюнча рух түбөлүктүү. Ал өлүм менен кошо жок болбойт. Сооп ала турганда, азаптала турганда дене эмес, рух. Денелер тирилбейт жана сурак үчүн махшар майданына чогулбайт. Бул ойлордун баары акыйкаттан алыс. Жаңылыш көз караштар. Өлүм тууралуу эң жөндүү маалымат аят жана хадистерде баяндалган. Бул баяндоолор боюнча өлүм абалдын өзгөрүүсү гана болуп саналат. Рух денеден чыккандан кийин да бар. Ал азапталышы же жыргалчылыкта болушу мүмкүн. Рухтун денеден чыгышы, анын денедеги функциясынын токтошу, дененин рух башкаруусунан чыгышы десек болот. Адам баласынын дене мүчөлөрү рухтун колдонгон куралдары. Рух кол менен кармайт, кулак менен угат, көз менен көрөт, жүрөк менен нерселердин маңызын түшүнөт. Бул жерде айтылып жаткан жүрөк рухтун өзү. Рух ортомчусуз да нерселердин маңызын түшүнөт. Ошондуктан кээде эч бир дене мүчө сезбесе да, жүрөктүн өзү түрдүү кайгы, кыйынчылыктарды тартса, кээде кубанычка бөлөнөт. Рухтун өзүнүн сыпаты рух денеден ажырагандан кийин да рух менен бирге калат. Рухка дене мүчөлөрү аркылуу байланган иш-аракеттер дененин өлүмү менен токтойт. Бул кыймылсыздык рух денеге кайтканга чейин созулат. Рухтун кабырда денеге кайтышы мүмкүн. Ошондой эле рухтун денеге кайтышы кыямат күнүнө чейин кечиктирилиши да ыктымал. Пенделерине кандай өкүм берерин Алла Таала өзү жакшы билет. Киши өлгөндө дененин кыймылынын токтошу ооруга чалдыккан мүчөлөрдүн шал болгонуна окшойт. Эгер дене мүчөлөрдүн баары
рухка мойын сунбай калса, адам өлөт. Өлүмдөн соң Сурнайдын каттуу үнүнөн кабырдагылар чоочуйт. Кабырлар жарылып, бир жолкусунда эле денелер сыртка чыгат. Жүзүң бозоруп, башыңдан бутуңдун учуна чейин кабырдын топурагына булганган абалда турасың. Көздөрүң чакырык келген тарапка тигилип, катып калган. Сыноосу узакка созулган пенделер бир козголгондо эле кабырдан чыга келишет. Эми алар мурдага караганда да тереңирээк кайгыга батып, каттуу коркушуп, акыбети кандай болоорун ойлоп, кыжаалаттанып турушат. Алла Таала мындай дейт: Сурнай тартылганда Алланын каалаганынан башка асмандардагы жана жердеги жан ээлери баары өлүшөт. Андан соң экинчи жолу Сурнай тартылганда алар тирилип күтүп калышат. Алла Таала дагы бир аятта мындай дейт: Сурнай тартылган күн ал абдан оор күн болот. Капырлар үчүн оор күн. Аллах Таала деди: Жана айтышат: Эгер чынчыл болсоңор, бул убада качан аткарылат? Талашып жаткан учурда аларды алып кете турган бир гана каттуу кыйкырыктан башка эч нерсени көрө алышпайт. Алар усият да калтыра албайт жана өз үй бүлөлөрүнө да кайтып бара алышпайт. Сурнай тартылганда алар мүрзөлөрүнүн эгесине карай шашып чыгышат. Алар: "О, биз куруп калалык. Бизди жаткан жерибизден ким тургузду? Бул мээримдүү убада кылган нерсе жана элчилер чындыкты айтышкан экен" дешет. Эгер өлүктөргө башка азаптар берилбей, Сурнайдын үйлөнүшү эле калса, мына ушул коркунучтун өзү эле аларды тынымсыз коркутууга жетмек. Сурнайдын коркунучтуу үнү асман жердеги жандуулардын баарынын жүрөгүн жарат. Алардан Алла өлтүрүүнү каалабаган кээ бир периштелер гана аман калат. Алла тирүү калтырган периштелер Жебреил, Микаил, Исрафил жана өлүм периштеси. Анан өлүм периштесине Жебреилдин, андан кийин Микаилдин, анан Исрафилдин жанын алуу буйругу берилет. Аягында өлүм периштесине да өлүү буйрулат. Ал да өлөт. Анан арадан 40 жыл өткөндөн кийин Алла Таала Исрафил периштени тирилтип, Сурнайды экинчи жолу чалууга буйрат. Бул тууралуу Алла Таала мындай дейт: Сурнай тартылганда Алланын каалаганынан башка асмандардагы жана жердеги жан ээлери баары өлүшөт. Андан соң экинчи жолу Сурнай тартылганда алар тирилип күтүп калышат. Бул баян Ихяу Улумиддин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Икро медиа каналыбызга катталыңыздар. Сират көпүрөсү. Алла Таала мындай дейт: Ал күндө биз такыбаларды мээримдүүнүн алдына расмий өкүл кылып алып келебиз. Күнөөкөрлөрдү тозокко жан талаштыра айдайбыз. Мына ушундай коркунучтардан кийин адамдар Сират көпүрөсү тарапка айдалышат. Тозоктун үстүнө коюлган Сират көпүрөсү кылычтан өткүр, кылдан ичке болот. Ким бул дүйнөдө туура жашап өткөн болсо, ахиреттин Сират көпүрөсүнөн оңой өтүп, бакытка жетет. Ким бул дүйнөдө туура жолдон тайган болсо жана күнөөлөрдү артынып алган болсо, Сират көпүрөсүнө бут коёру менен тайып кулайт. Ойлоп көрчү, алды жагыңда түпсүз, капкара тозоктун үстүнө курулган кылдай ичке көпүрө. Корккондон жүрөгүң түшөт. Ошондо кулагыңа тозоктун ачуу үнү угулат. Абалың начар, жүрөгүң кыжаалатчылыкка толгон, буттарың титиреп турганына карабастан, көпүрө менен жүрүүгө мажбурсуң. Эң оору, мойнуңа кең жолдо жүрүүдө да кыйынчылык туудурган жүктөрдү артып алгансың. Оң же сол бутуңдун бирин көпүрөгө акырын койгондо кылыч мизиндей курчтукту сезип, коркуп кетесиң. Алдыңда кыжылдаган калайык калк, кээ бирөө термелип, кээ бири ылдый көздөй кулап, азап периштелери чеңгек менен тозокко тартып жатышат. Ошого карап турганыңда, сен да экинчи бутуңду көпүрөгө коюуга мажбурланасың. Адамдар көз алдыңда буту өйдө көтөрүлүп, башы менен ылдый көздөй тозокко кулап жатышат. Алдан тайдырган өйдөлүш, дем кыстыктырган тар жол, кандай гана коркунучтуу көрүнүш. Ошол учурдагы абалыңды ойлоп көрчү. Эмгектеп бир дөөгө чыгып баратасың. Желкеңе оор жүк жүктөлгөн. Оңго солго бурулуп, тозокко кулап жаткан адамдарды карайсың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О жараткан эгем, амандык тилейм, саламаттык тилейм" деп жатат. Сират көпүрөсүнөн өтө албай, тозокко кулаган ийилдин азап тарткан, аянычтуу үндөрүн угасың. Ошондо бутуң тайып кетсе кантесиң?
Кийинки өкүнүчтөн не пайда? Ошол учурда өзүңнүн жок болушуң тилеп, аттиңай, мен жакшы иштер жасап өтсөмчү, аттиңай, пайгамбар менен бир жолдо болсомчу, мен куруп калайын, баланчага дос болбой койсом эмне? Аттиңай, кайрадан топуракка айланып, унутулуп кетсем гана, аттиңай, энем мени туубай эле койсочу деп калбайсыңбы? Ошондо ал олонгон от сени ылдый көздөй тартып мындай дейт. Алла айтат, ошол жакта алыс болгула, мага сүйлөбөгүлө. Өкүрүп бакырасың, жардам сурап кыйкырасың, демиң кыстыгып бууласың. Оба, алдыңда мына ушундай коркунучтар турат. Ошол коркунучтарга азыр акылың жетер бекен? Эгер ишенбесең жайың түбөлүк тозокто экенин билип кой. Жок, сен бул анык нерселерге ишенесиң, бирок негедир кайдыгерсиң. Эртеңки күнүң үчүн даярдык көрүүгө кызыкпайсың. Мунун анык жоготуу. Алла Таала моюнсунуп күнөөлөрдү таштоо менен анын ыраазылыгы жолунда аракет кылбасаң, ыйманың пайда береби? Эгер алдыңда сират жана андан өтүү коркунучунан башка коркунуч болбосо да, мына ушул коркунучтун өзү жетиштүү. Алла элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: сират тозоктун үстүнө курулган. Пайгамбарлардын арасынан мен биринчи болуп, үммөттөрүм менен андан өтөм. Ал күнү пайгамбарлардан башка эч ким сүйлөбөйт. Ал күнү пайгамбарлар мындай деп дуба кылышат: О жараткан Алла, саламаттык тилейбиз. Тозокто саадан өсүмдүгүнүн тикенине окшогон чеңгектер болот. Бирок алардын канчалык чоң экендигин Кудай билет. Адамдар ал чеңгектерге кылган иштерине жараша илинишет. Кээ бири тозокко түшүп, кээ биринин эттери шылынып, анан кутулушат. Бул баян Ихя улумидин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар. Кыямат күнүнүн узундугу. Кыямат күнү көздөр чанагынан чыкчудай чакчайып катып, жүрөктөр жарылат. Бирөө бирөөгө үн катпайт, бирөө бирөөнү карабайт. 300 жыл дам сызбастан, бир жутум суу ичпестен турушат. Леп эткен жел жок. Дал ошол күнү адамдар ааламдардын эгесинин алдында тикесинен тик турушат деген аяттын тафсиринде Кааб жана Катада 300 жыл убакыт турушат деп айтат. Абдуллах бин Амр мындай дейт: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул аятты окуп анан: Алла силерди 50 000 жылга тете бир күндө жебелерди садакка жайгаштыргандай чогултуп, бирок силерге назар салбай койгон күндө абалыңар кандай болор экен деп айткан. Хасан Басри 50 жылга тең бир күндө жебестен, ичпестен, тикелейинен тик туруу жөнүндө ойлоп көрдүңөрбү? Чаңкыгандан тамактар кургап жарылат, ачкалыктан ашказандар күйөт. Ошондо тозокту көздөй барышып кайнап турган булактан ичишет. Ысыктык андан бетер артып, ичтерин куйкалайт. Абалдары жан чыдагыс деңгээлге жетет. Ошондо алар Алланын алдында баркталган бирөө бизде шапаатына алар бекен деп бири-биринен сурашат. Анан алар кайсыл пайгамбардын жанына барышса да, ал пайгамбар: мени жайыма койгула, өзүм менен өзүм алекмин, башка менен ишим жок деп жооп берет. Алла Тааланын каттуу азабынан кабары бар ар бир пайгамбар жараткан эгеңер мурда кийин бүгүнкү күндөгүдөй каарданган эмес деп шапаат сурагандарга өздөрүнүн себептерин билдиришет. Анан пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам уруксат берилген адамдарга шапаат кылат. Ал күнү мээримдүү уруксат берген жана анын сөзүнө ыраазы болгондордон, жактыргандардан башкалардын колдоо көрсөтүүсү эч пайда бербейт. Эгер кыямат күнүнүн канчалык узун жана ал күндөгү өкүмдү күтүү канчалык жан чыдагыс экендиги тууралуу ойлонсоң, бул кыска өмүрдө күнөөлөрдөн тыйылууга сабыр кылышың ошончолук оңой болот. Эй байкуш, кылымдарды карыткан өкүмдары каардуу, жакындап кирип келип калган улуу күнгө даярдан. Ошол күнү сен асмандын жарылганына, коркунучтан жылдыздардын таспи ташындай чачылганына күбө болосуң. Ал күнү жымыңдап турган жылдыздар күбөлүп, күндүн нуру өчөт, тоолор омкорулат. 10 айлык бооз төөлөр бош кое берилет. Жапайы айбанаттар бир жайга чогулуп калат. Деңиздер тандырдай кызытылып, суунун ордуна алоолонгон от толот. Денеге жан кирип, тозок күчтөп жагылат. Бейиш жакындатылат. Тоолор кум сыяктуу чачылат. Жер бети жайылып, теп-тегиз болот. Ошол күнү жер каттуу силкинет. Койнундагы казына жана адамдардын денелерин болгон жүктөрдү сыртка чыгарып салат. Ошол күнү адамдар өздөрү кылган иштеринин жаза же сообун көрүү үчүн топ-топ болуп чыга келишет. Ал күнү жер менен тоо майдаланат.
Мына ошондо кыямат кайым болуп асмандар жарылат. Периштелер асманның чар тарауында Алланын буйругун күтүп турушат. Алардын үстүндө жараткан Алланын аршын 8 периште көтөрүп турат. Ошол күнү силер сурак берүү үчүн Алланын алдына барасыңар. Бирок сырыңар купуя калбайт. Ал күнү тоолор булуттардай ордунан жылдырылат. Жер тоо-ташсыз, бак-дараксыз жалаңачтанып калат. Ал күнү жерлер каттуу силкинип, тоолор тытылып, чаң топуракка айланат. Адамдар жетим көпөлөктөй ары-бери чачылат. Тоолор тытылган жүндөй учуп калат. Ошол күнү энелер эмизип жаткан баласын унутат. Кош бойлуу аялдардын боюнан түшөт. Адамдар мас болгондой теңселип жүргөнүн көрөсүң. Чынында алар мас эмес, бирок Алланын азабы каттуу. Ал күнү жер да асман да өзгөрөт. Бардык адамдар жалгыз жана кудуреттүү Алланын алдында турушат. Ал күнү тоолор кумдай чачылат. Жер бети тегизделет. Анда чуңкур да дөңсөө да көрө албайсың. Ал күнү силер тоолорду көрүп, ордунан козголбой турат деп ойлойсуңар. Чынында алар булут сыяктуу жүрүшөт. Асман жарылып, теридей кызарып калат. Мына ошол күнү кээ бир адамзат менен жиндер кылган күнөөсү үчүн сыралат. Ал күнү күнөөкөр адамдар сөздөн калат. Күнөөлөр тууралуу сыралбастан маңдайынан жана буттарынан кармап туруп ыргытылат. Ар бир жан өзү кылган жакшы иштерин көрөт. Жаман иштеринин узактарда калып кетишин каалайт. Ошондо ар бир жан кандай иш кылганын билет. Мурда кийин кылган күнөөлөрүнө өзү да күбө болот. Бул баян Ихя Улумидин китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар. Васила радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Мага Тоораттын ордуна Саба, Тувал берилди жана Забурдун ордуна Мийим берилди. Инжилдин ордуна Масани берилди жана мен үчүн өзгөчө Муфассал берилди. Курандын башындагы 7 сүрө Тувал деп айтылат. Андан кийинки 11 сүрө Мийин, андан кийинки 20 сүрө Масания, андан кийинки Курандын акырына чейинки сүрөлөр Муфассал деп аталат. Бул бөлүнүү көбүрөөк белгилүү. Бирок кээ бир сүрөлөр тууралуу да мындай сөздөр айтылган. Бул Тувалга кошулабы же Мийингеби? Кээ бирөөлөрү Масаниге кошулабы же Муфассалга кошулабы деген ойлорун айтышкан. Сөздөрдүн ар түрдүү айтылуусу хадистин маанисине эч кандай өзгөртүү алып келбейт. Хадистин максаты мурда асмандан канча белгилүү китеп түшкөн болсо, анын мисалы Куранда бар. Ошондой эле Муфассал Курандын өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Ал башка китептерде жок. Абу Саид Худри радиаллаху анху риваят кылат. Бир жолу мен кедей мухажирлер тобунда олтургам. Аларда өздөрүнүн бардык денесин жаба турганчалыкта кийимдери жок жана алар бири-бирин ороп олтурушкан эле. Бир адам бизге Кураны Каримди окуп жаткан. Ошол мезгилде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип, биздин алдыбызга туруп калды. Качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келгенде, Куран окуган адам токтоду. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам салам берди жана эмне менен алектенип олтурганыбызды сурады. Биз Алла Тааланын сөзүн угуп жаткан элек деп жооп бердик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бардык мактоо жана алкыш Алла Таалага болсун. Ал менин үммөтүмдөн ушундай адамдарды жаратты жана мага алар менен олтурууга өкүм берди." Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бирөөгө жакын, бирөөгө алыс болбой баарыбызга бирдей болуш үчүн биздин ортобузга олтурду. Анан бизге тегерек болуп олтурууга өкүм берди. Бардыгыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга жүздөнүп олтурдук. Андан соң айтты: "Эй кембагал мухажирлер, мен силерге кыямат күнү толук нур менен болушуңардын жана силердин байларга караганда жарым күн мурда бейишке кирериңердин сүйүнүчтүү кабарын беремин жана бул жарым күн 500 жылга барабар." Мухажирлер Алла жана анын элчиси үчүн Меккеден Мадинага көчкөн адамдар. Алардын кийимсиз болушу дегени алардын аврат эмес, дене мүчөлөрү ачык болгон. Бирок элдер үчүн уят деп эсептелбеген кандайдыр бир дене мүчө ачылып кала турган болсо, ошол да уят деп эсептелинет. Ошондуктан алар денелерин көрсөтпөө үчүн бири-бирин жаап олтурушкан. А дегенде алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын келгенин Куран менен алек болушкандыктан сезишкен жок. Бирок качан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакындап келгенде гана байкашты жана Куран окуп жаткан киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды урматтагандыгы үчүн токтоп калды. Чындыгында
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан эмне кылып жатасыңар деп сурагандыгы сүйүнгөндүгүн билдирүү эле. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алардын бирөөсү Кур'ан окуп жаткандыгын көргөн эле. Ахиреттин бир күнү бул дүйнөнүн 1000 жылына барабар. Чындыгында Раббиңдин алдындагы бир күн силердин эсеп кысаңардагы 1000 жылга тете. Ошондуктан кайсыл жерде кыямат күнү тууралуу айтылса, эртең деп келет. Бирок мунун бардыгы жалпы момундар үчүн болжолдонуп айтылат. Ал эми кафирлар үчүн өлчөм, узундугу 50 000 жыл болгон бир күндө. Чындыгында Раббиңдин алдындагы бир күн силердин эсеп кысаңардагы 1000 жылга тете. Өлчөм, узундугу 50 000 жыл болгон бир күндө. Мариш 4-аят. Ал күн өзгөчө момундар үчүн алардын даражасына жараша андан да кыскараак болот. Мындай деп да айтылат. Кээ бир момундар үчүн 2 рекет багымдат намазынчалык сезилет. Кур'ан окуунун чеги жок. Анын фазилети тууралуу көптөгөн хадистерде келген. Ошондой эле аны угуу тууралуу да көптөгөн хадистерде келген. Ушул хадисте айтылгандай, бүткүл пайгамбарлардын имамына ушундай жыйынга олтурууга өкүм кылынып жатса, мындан да артык фазилет барбы? Кээ бир алымдар Куранды окуганга караганда жакшыраак деп чечим чыгарышкан. Себеби Куранды окуу бул нафил. Ал эми аны окуу бул фарыз. А фарыздын даражасы нафилден жогору турат. Ушул хадистен дагы бир маселе чыгат. Ал маселеде уламалар ар кандай ойлорун айтышкан. Кедей бирок сабыр кылуучу жана өзүнүн муктаждыгын элдерге билдирбеген киши жакшыбы же ырыскысы кең, шүгүр кылуучу жана өкүмдөрдү аткаруучу киши жакшыраакпы? Ушул хадис кедей бирок сабыр кылуучу муктаж адамдын жакшыраак экендигине далил. Бул баян Фазаил Амал китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.